Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Ден соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош шаарынан анча алыс эмес жерде жайгашкан, тактап айтканда Тельман айылынан сатыла турган, дап-даяр фундаменти менен сатыла турган 8 сотук жер тилкесин тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Андан назар салыңыздар. Биринчиден мен сиздерге мына ушул сатыла турган 8 сотук жер тилкесине келүү жолун түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен Тельман айылынын центринде турам. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, Кара Суу базарын көздөй келе бересиздер. Сиз Кара Суу базарын көздөй келип атканыңыздарда, Кара Суу базарына жетпеген жерде мына ушул жерди Тельман айылынын центри деп атап коюшат. Жолдун сол тарабында Россия заправкасы жайгашкан, жолдун оң тарабында болсо автомойкасы, анын жанында кичинекей магазини жайгашкан. Ушул жерде Тельман айылынын центри деп коет. Жанагы сатыла турган 8 сотук жер тилкесине барыш үчүн мына ушул заправканын эле бет маңдайындагы мына ушул көчөгө кирип, ичкериге түз 300 метр кирип барсаңыздар, жолдун оң тарабында Чубак Ажы аталышындагы көчө бар. Ошол көчөгө кире бериңиздер. Ошол жактан дагы сиздерге толук маалымат бермекчибиз. Ал эми ушул эле главный жол менен сиздер дальше кете турган болсоңуздар, Кара Суу базарына карап бет аласыздар. Так, мынакей достор, мен жанагы айткан мына ушул Чубак Ажы Жалилов көчөсүнө келесиздер дагы. Ичкериге бул жака бир 50-60 метр түз кирип келгениңиздерде ушул эле Чубак Ажы Жалилов көчөсүнүн оң тарабында сатыла турган 8 сотук жер тилкеси жайгашкан. Азыр сиздерге мына ушул сатыла турган 8 сотук жер тилкесин тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып берем. Назар салыңыздар. Негизи бул жер эки чек бириктирилген, 8 сотук, жери тегиз. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жакта 5 бөлмөгө ылайыкталган чоң фундаменти дагы бар. Оң тарапта турат. Сол тарапта болсо 3 бөлмөгө ылайыкталган, эми 2 бөлмөгө ылайыкталган кичинекей временкага ылайыкталган фундаменти дагы бар экен. Жери 8 сотук, жери тегиз. Условияларына келе турган болсок, азыркы учурда суу менен свет бар экен бул жакта. Бул жакта ушундай бир кранттар чыгарылган экен. Күнүнө 6-7 саат жанык турат экен. 6-7 саат кеңири сууну колдоно берсеңиздер болот. Күнүнө келип турат экен, өчпөйт экен. 6-7 саат. Документине келе турган болсок, документтери бүт бардыгы так экен. Азыркы учурда ушул жердин ээси менин жанымда. Өзүң эле толук маалымат бере бер деп атат. Ошол себептен мен өзүм гана түшүндүрүп атам. Азыркы учурда биз азыр суунун напорун сиздерге көргөзүп берейли. Суунун напорун көргөзүп коелу ака, жүрүң. Бул жакта азыр суунун напорун көргөзүп беребиз сиздерге. Кранттары көп экен да. Мынакей достор, көрүп атасыздарбы? Суунун напору өтө сонун экен. Азыр өчүрүп койдуңузбу? Болду. Мынакей достор. Бул жактан арыгы дагы бар экен да. Жакшы. Күнүнө 6-7 саат келип турат тутаса. Мынакей достор, угуп атасыздар. Күндүгө 6-7 саат суу келип турат экен. Бул жагында арыгы дагы бар экен, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Чоң үйдүн фундаментин тууралуу маалымат берейли. Бул жакта узуну 11 метр экен, ал эми турасы болсо 10-40. 5 бөлмөгө ылайыкталган. Фундаменттери да бийик болуп тургузулган. Бул жакта болсо заборго ылайыкталган фундаменти бар экен. Бул жакта болсо котелный кылып койсоңуздар болот экен. Атайын бир кичинекей бөлмө экен. От жагып колдонгону. Бул жок болсо времянка. 2 бөлмөгө ылайыкталган, бул жагында коридору. Узун турасына келе турган болсок, 10го 7 экен. Фундаменттерин дагы көрүп атасыздар. Бийик болгон. Арыктан да суу агып турат экен да. Жакшы. Мынакей достор, жери 8 сотук. Бул жакта болсо заборлорун көрүп атасыздар. Бул чектин 3 тарабы тең тосулган, 3 тарабында тең коңшулар жашайт, чек аралары такталган. Бул жерде жердин ээси мына ушул заборлорду жердин ээси курган экен. Сиздер болсо бул жакка забор куруп, мына ушул жерге бир жакшынакай бир варата коюп алсаңыздар эле болду экен. Эми фундаменттер тууралуу маалымат берейли. Бул жагы кире бериш болуп калат. Киргениңиздерде эле бул жагы коридор, бул жагы болсо 2 бөлмө. Бул жагы времянка. Бул жакта көрүп атасыздар, 5 бөлмөгө ылайыкталган.
Биринчи бөлмө бул эми зал деп койсок болот экен. Бул жакта болсо 2 бөлмө турат, спальня деп койсок болот. Бул жакта дагы бир чоң бөлмө экен. Бул конок бөлмөсү болуп койсок болот. Бул жагында дагы бир бөлмө бар экен. Эми жалпысынан айтканда 5 бөлмө. Бул жагы болсо, бул жакта кичинекей бөлмө турат. Бул качеолный экен. Атайын эми өзүңүздөр печка коюп, газ кирип калса газ дагы киргизип кое бересиздер. Мындайча айтканда качеолный экен. Эми мектеп, бала бакча, мечит проблемаларына келе турган болсок, бул жакта билесиздер, Тельман айылынын центринде мектеби, мечити бүт бардыгы мына ушул центр жолдо жайгашкан. Биз жана жол тараптан түшүндүрдүк го сиздерге. Ошол жерде заправкасы, мечити, мектеби, бала бакчасы бүт бардыгы ошол жакта жайгашкан. Ушул жерден баштап, ушул чектен центр жолго бир 200-300 метр чыгат. Пешком бассаңыздар. Коңшуларына келе турган болсок, бүт бардыгы жакшы эле адамдар дейт. Коңшуларыбызды таныйбыз дейт. Бардыгы жакшы адамдар. Сырттан келдиң, нар жактан келдиң деп бөлмөй, нар жак бер жак жок экен. Бүт бардыгы жакшы адамдар дейт. Коркпостон кеңири ала берсеңиздер болот. Кара суу базарына дагы жакын. Болжол менен бир 15 мүнөттө машина менен 15 мүнөттө Кара суу базарына жетип каласыздар. Ал эми шаарга болсо бир 25 мүнөттө жетип каласыздар машина менен. Эми өзүңүздөр билесиздер. Эми баасын айтайлы сиздерге. Баасы $42,000 экен. Албетте эле кеми болот. Эгерде реальный клиент боло турган болсо, келип сүйлөшсө, $40,000 түшүрүп беребиз дейт. $40,000 берет экен. Вариант жолдоруна келе турган болсок, вариант жолдору жок экен. Эч кандай эч нерсеге алмашпайбыз дейт. Только наличка дейт. Срочно акча керек болуп атат. Ошол себептен сатып атабыз дейт. Өзүңүздөр билесиздер, Тельман айылында чектердин саны азайып атат. Болсо дагы өтө эле кымбат. Кара суу базарына жакын, шаарга дагы жакын. Жакшы. Андыктан кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, бул жака жердин ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп, ушул жер тилкесине дагы келип, көрүп, толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Баасы $42,000, болушу 40,000 экен. Обмен жолдору жок. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, колдон чарбаңыздар. Мен бул чарылышты жыйынтыктайм. Барыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.